Мурун бүткөн кезде Риноксил керек сизге. Сөзді айтқаны келдім Уғып жатсаң жаңыланып Қырғызстаным өсіп баратқандан белгі Қамал бағын ойлорго дейм Күлкіменен күмендерді жеңгін Өнерің болса өрігі чапқын Досым ойлы бостын елің емне дерін Баштайлы? Жұмысты баштайлы. Біз районда бізде маселе толтыра. Башында таныштырып кетейін. Танышып алыңыздар. Эшмат Калмурзаевич Березовка айылынан депутат болып шайланып келді. Өзі жаш, амбициялары күшті. Теге жогорку жака мейлеп аткандагы кісі. Сонтрой серди бияқта, Анда көп сөз кылбай, көп сөз кылбай, ишке өтөлү. Так, электричество, свет маселеси эмне болуп атат? Баса 4 терек айылына 900 метр кабель алып келип 45 столб койдук. Бирок жетпей калып атат, дагы смета кылып ошону. Кабелдерди узартыш керек го. Кабелдерди узартыш Жок, ошонучу комсомолдон эле тартып берсе, кабель узатпайсың. Жакыныраак болот. Жакыныраак болот да. Силер ушинтип иштейсиңерби? Ушинтип отуруп алып, жазып, мондай кылыш керек деп иштейсиңерби? Жакыныраак болот комсомолдон. Болот да, жакшы. Эртеңки жазып койгула, эртеңки күн маселесинде ошондо карайлы, суу маселеси. Ой, суу маселеси баары жакшы. Лотокторду алып келдик буйруса. Ошол эми жер казып лотокторду эле салып коебуз. Силер мени розыгрыш кылып аткан турбайсыңарбы? Мен жаңы келген үчүн аябай иштемиш болуп, Ошол лотокторду Кытайдан албагыла, анткени үч кушкон айылында. Жок, Кыргызстандан эле кылдык. Комсомолго жеткирген болсун. Жакшы, ошол Тендер боюнча эле, Ооба, жаткырып туруп, кийин сууну ачабыз. Ошол лотокторду Кытайдан. Камера бар турбайбы? Камера калып эле, камеранын алдында прослушка бар окшойт да, анан ошонун алдында калып эле өлө иштемиш болуп атасыңар да, кыргыз элине жардам бериш болуп калып эле. Эшмат Калмурзаевич, сиз тоскоол кылбаңыз, биз иштеп атабыз. Эгерде ой пикир болсо, ортого салыңыз, биз анда талкуулайбыз. Чечебиз. Сиздин айылдарда балким бар ушундай көйгөйлөр дегендей. Пенсиялар. Пенсиялар боюнча бир жалоба келди. Жалоба келген болчу, бирок бир эле пенсионер баягы эле апа. Билебиз. Акчасы жетпей атат. Эмне биз отуруп алып мында бюджетти алып бөлүштүрүп, өзүбүзгө алып, кыргыз элдин акчасын алып антпейбизби эмне? Ошо иштейбизби эмне? Азыр. Эшмат Калмурзаевич, биздин намыска шек келтирип атасыз. Антпеңиз, биз деген эл шайлаган депутаттарбыз. Такыр акча албайсыңарбы эмне? Тоскоол кылбаңыз. Койгулачы. Сиз машинаны кайдан алдыңар жана сыртта Lexus'уңарды каяктан алдыңар анда? Мынтип айтканыңыз туура эмес чындыгындачы. Мен ал Lexus'ту өз эмгегим менен 10 жыл акчамды чогултуп алгам. 10 жылдан бери чогултат. Сен машинаны каяктан алдың? Кредит алдым. Сенчи? Мен аялым сатып берди, аялым бай коммерсант. Сиз антпеңиз да. Туура эмес да. Ушинтип иштейсиңерби силер? Көрүп атпайсызбы? Кадимкидей отуруп иштейсиңерби? Коллега, жумуш көп бизде. Көпсүз. Жок эми, мен мындайга даяр эмес. Мен 20 жыл иштеп, анан ушул орунга келгенден акчаны өлө чогултуп уже уурдайын деп аткан болчумун мен. Мойда отуруп алып эл үчүн иштебейм мен. Кечирип койгула, мен депутат боло албайт экен, мен кеттим, давайте. Мен барып бизнесмен болом. Мондай керек жок. Мен ойлогом отуруп алып, бюджеттин акча кесип бурдай үстөпчү. Акча алып, бол байым деп ойлогом мен. Мондай керек жок, анырчы коммерсант болом. Давайте. Эми Кетти. Эй, чыдабайт дебедим беле. Акчаларды алып чыкшы. Так. Кандай тетиги айылга электричествонун жөнүнө кой, бул чөнтөккө сал. Сен досум алар свет жок, жашап жүрөт. Сен жанагы комсомол айылына сууну жөнүнө кой, бул сеники, сенин долең. Бул менин долең. Что-то бизнестагы что-то жемис болду, ошо депутат эле отуруп ошо. Мо лотокторго көп Лотокторго көп болуп кетип калды. Лотокторго билесиңер,
бөліп беріп қойшы ар жаққа. Мұны болса жаңағы водопровод срочно бергіле. Хотя кирпич жарған нормально болчу. Ал өлі тұралшы. Папа сауаллач боламын. Мейлі анда? Саунадан жол қалдыңыз? Саунадан. Өшірген тұрмайын. Gaz uçurdun mu? Өшірген тұрмайын. Так. Eshitib ketdingmi? Tuy. Beketken тұрмайын. Бар нормально эле, Мен каяка бармак элем? Каяка барайын дедим эле? Эч жака барбайм. Машина бекиттиңби? Барын унутуп коюп турмун. Светтерди дагы төлөш керек болчу. Косметикады алыш керек эле. Косметикаңды кой отурчу. Мынаке. Ал болсо таксиң акча. Башка жумуштар көп аябай. Ай, ташта телефонду. Мен сага айттым го убакыттар деп. Бүттү, төлөндү. Ай, эмне төлөндү? Сенин эсеп дүмүрчөктөрүң. РСК мобилдик банкинги. РСК мобилдик банкинги. Бардык коммуналдык жана мамлекеттик төлөмдөр. Сен кайда? Эсебим акча салып келейин. А балдарчы? Өзүң менен кошо алып ал. Таксиге деген акчачы? Ага косметика алам. Мага дагы жүктөп берип койчу. Мобилдик РСК мобилдик банкинги. Каалаган жерде, каалаган убакытта, каалаганыңарды. Бүгін пицца эле заказ кылабычы?
Мурундун бүтүшү дем алууну кыйындатып, жашоонун жаркын түстөрүнөн алыстатат. Жипар жыттарсыз, дүйнө түссүз сыяктуу. Риноксилдин курамындагы ксилометазолин жана эвкалипт майы тез жана аяр таасир этет. Риноксил жеңил дем алып, жашоонун жаркын түсүнө бөлөнүңүз. Мурун бүткөн кезде Риноксил керек сизге. Качан качайын кашыта бересиңер, качан качайын? Мен кылайынбы ошонун бар, мен кылайынбы? Билбейм эмне кыласыңар, бирдеме кылгыла. Ооба, мен силерге берген планды бергем, ошону аткаргыла. Нервке тийбей. Болду, кечке чейин күтөм звонокту. Неге чакырдың эле сен? Отчет тузадыңбы сен? Шеф, мен жетишпей калдым. Эмнеге жетишпейсиң? Эмне убакытты сатып атасыңбы? Же барың мен кылайынбы эмне? Тур кечке чейин запка отчеттарды. Эмнеге төлөп атам мен сага, я? Тамак даяр болду? Азыр эми даяр болот. Эмне, даярдап койгон жоксуңбу? Күтүп турчу, азыр даяр болот. Мен сага айтпадым беле, мен келечекте жасап кой деп негизи эле. Негизи эле ушуну даяр кылып койсун, мен жумуштан келгенде. Барып күтүп тур. Жетишпей калды. Мен болду ачка болуп келдим, чарчап келдим, жумуштан эмне ойноп түшөт деп ойлоп атасың эмне? Жасап койсун тамакты, эмне жасаган жоксуң? Жасап кой тамак. Кызым, сабагыңды окудуңбу? Жок, жетишпей калдым. Кандайча жетишпей калдың? Оку деген мага керекпи же сага керекпи, я? Сен ушинтип жүрсөң эртең эле эке аласың. Бол оку. Ай, молодец го кызым. Дагы ичесиңби? Апа, мага тиешпеңизчи. Жан. Турчу. Гел, жардам берейин. Тийбе мени. Кереги жок жерде. Жаныбек бар жакшы элеби? Жардам керек? Тийбечи мага, эчтеге кереги жок. Барчы нары. Ой, нең буай, сайпана нең буай десе. Кечирип койчу, шеф. Неге сукайчы нең буай десе? Кимсиң мага ушинтип айтканда, я? Шеф, кечирип койчу. Тагын болса, буай. Шеф, кечирип койчу, шеф. Буай. Жан, кирип көрөлүбү? Кирип көрөлүмү? Жан, карачы, мен сага көргөзбөдүм беле интернеттен. Дубленка, ушундай алайын деп аткам да. Кара экен. Ооба. Көрдүңбү? Жан, кымбат экен бул. Жан, бас дурдуй кылар. Калп эле ушунтип эле. Саламатсызбы? Жардам керекпи? Жок, рахмат. Биз жөн эле карап атканбыз. Түшүндүм. Бул биздин дүкөндө эң мыкты дубленка. Италия 30 000 сом. Бул эме кыска экен. Мен болсо узун, мындай кичине. Жапкан Ооба, билмеси керек. устарымды жабып. Суук азыр. болсо, мынакей. Франция 45 000 сом. Жакшы экен. Бирок башка оюң жокпу? Бул акыркы экземпляр. Акыркы экен. Мен мындай кара болсо ушундайын эле. Кара, мынакей, Жок. кара. Бул кыска. Бул үшүм бул. Аялыма кара нерселер жарашат да, бул жарашпайт. Жакшы экен, мен алмакмын, жөн алып берем. Ооба, алмакпыз. Биз алмакпыз. Мейлиңиз. Рахмат. Карачы. Ооба. Мага жаккан интернеттен көрбөдүм. Жан, Айбектин тоюна барасың го? Ушуну кийип акчы жанагы жумушкадай кийесиң. Жардам керекпи? Ооба, бул канча сом? Бул 27 000 сом. Канча? 27. Анткени бул деген Италияда, бизде бүт кийимдердин баары Италияда. Скидкасы барбы? Скидкасы, албетте скидкасы бар, 26 500. 26. Неме мындай боосу жок барбы? Мындай Боосу жок, түшүнөм, боосу жок. Мынакей. Ошондой эле боосу жок. Бирок бул Франция 45 000 сом. Ой, бул карасаңыз мындай тойго кие албайт да бул. мындай Лак. күрөң болсо, Күрөң болсо. болмок. Күрөң дагы бар. Бул болгону 36 000. Булчу мындай неме, мындай темири болсо могу жерде. Качы жан. Вообще жарышпайт мындай. Күрөң. Жок, мындай темири керек да, мындай темири болсо. Тариэль. Моякта темирлери бар калды беле?
Жок, мындай бар экен. Армани деген темир, мындай могу жеринде мындай Армани деген ар такасы кичине башкача болсо, соны көрдүк да. Силер акчам жок, албайм деп эле айтпайсыңар. Мен кыйнабай кечке. Кандайча акчам жок? Акчаңар жок болуп атат, ошон үчүн ала албай атасыңар. Эмне? Эмне биз өзүбүзгө туфли ала албайбызбы 25 миң сом? Андай туфлилерди биз дала эле кийип жүрдүк. Ооба. Канчаны туфли айрыдым ушундайчы. Жумушка күнүгө ушундай туфлилерди кийип барат. Бизди бомж деп ойлоп Ооба. атат. Алчы. Канча дедиңер? 26-500. 26-500. Жок, скидкасында кереги жок. Кереги жок скидкасы. Ал жан, канча 27? 27. Кассага берип Кассага, койгула. как раз мен размерим экен. Анан менин дубленкамды дагы. Дубленканы санап койгула. Албайт деп атасың, эмнеси бар экен? Кара итальянский дубленка. дубленка. Көздү, Ооба. түмүле. Ой, түмүле. Жан? Мага жарашат экен? Жаным, соң жарашат экен. Жакшы болду, ушуну алып алганым, Соң болду, алайжа. Карачы, капкара. Басын тыктын карачы. Ой, карачы, жылтырайт. Сон. Ойлоду жан бизди бомж деп ойлоду. Ооба. Акчаңар жок болсо, эмне келдиңер деп, Айтпай. Карасак эле. Намызыбызга тийди. Ооба. Ооба. Керек болсочу жан, барып дагы бир шуба алып алабыз. Дагы бир шуба алабыз, дагы бир туфли алып алабыз. Карасам түм эле. Түм эле. Бизди бомж деп ойлоп койгондочу. Өзү бомж. Өзү бомж, ооба, өзү бомж. Көрүң кийинген. Жан, бирок могу кийимдерди кийип алып, бара турган жери жок турбайбы? Бирок канысы бар. Ой, зато алып алдык жан. Карачы, сеники сон шуба, меники мындай. Ооба. Алып алганыңыз жакшы болду. Неме? Шорпо даярбы жан? Жок, азыр. Аста. От улап коюмбу? Батып берип коелучу. Менин ата-энем мурунтадан бери бизнес ачабыз деп кыялданып жүрүшөт. Апам болсо сыр, быштак, сүт азыктарды жасаганды аябай жакшы билет. Кайра иштетүү боюнча ой мага абдан жакты. Анткени бул аябай пайдалуу нерсе. Бул бизнеске канча акча кеткенин санагандан кийин мен ата-энеме жардам берейин деп чечтим. А менин актерлук кесибинен тышкары өзүмдүн үйүм жанында чакан дүкөнүм бар. Жана ошол дүкөндү чоңойтуп өнүктүрөйүн деген, бирок ага акча керек экен. Менин кесиптештерим бизнес жөнүндө ойлонуп жүрсө, мен машина алууну кыялданып жүргөм. Анткени мен 2 жумушта иштегендиктен мага машина аябай керек. Сонун чечимге келдик. Мага жана менин үй бүлөмө эң пайдалуу тандоо бул РСК банктан кичи жана орто бизнестер үчүн дайындалган кредиттер. Алба апа, буйрса эртеңки күндөн баштай берсек болот. Акча таптым. Мындай насыялар 2-ден 4 жылга чейин жана пайыздык чейин 14-18%га чейин берилет экен. Жана эң башкысы, насыянын суммасы 100 миңден 35 миллионго чейин алса болот экен. Сонун эмеспи? Бүт башка маалыматты РСК банктын сайтынан алсаңар болот. Жүрей. Жаңылыктардан окубайсыңбы? Азыр мынакта сериалга кызыгып кеттирмин да. Бала оку. Шоу бизнес жаңылыктары, Акыркы күндөрү ырчылардын арасында клиптерин чет өлкөдө тарткан мода болуп кетти. Тенденция болуп атыптыр ошондой. Туура эле, туп-туура. Ар бир кыргыз клипти карасаң, Кыргызстан тоолору токойлу. Кыргызстан ичинде ар бир жер тартып бүтүшкөн. Эми чет өлкөдөн барып тартышсын. Ал жак коозда. Оода. Бизди болсо кооз сала албайт да. Бизде андай имараттарды сала албайт да Кыргызстан. Бизди чет өлкөдөн тартыш керек. Бизде только мына тоо эле бар, природа бар. Туура эле. Оку ананда. Жылдыздар жанагы социалдык тармактардагы баракча саптасы бар да. Ошол жактан реклама кылып, бекер тамак ичип, бекер кийинип атышыптыр. Жылдыздар бекер тамак ичип. Бекер. Алар бекер тамак жешсин. Аларда акча жок да. Ошон үчүн бекер жешсин да. 150 сом. Дие жанагы мугалимдер, пенсионерлер, врачтар. Аларда толтурат акча. Акча менен сатып. Алар сатып алсын. Бирок сыртчыларда акча жок да. Оода. Кыйналып Сыртчылар байкуш да. Алар деген бир рекламасын $300 калат экен. $300? $300? Бирок ал чет эле иши. Жанагы телефонун чукулап отуруп эле $300 таап алат. Мен болсо бир күнгөчкө жерди чукулап атып 300 сом таппайм. Сенде Instagram болсо сен деле ошондой кылмаксың. Сенде Instagram жок да.
Ой, менде тиги 100 грамм болса, бир күн көчкөн жерде өзүм менен чукулап коймокмун. Жүр. Ашу. Окко сен дагы. Ушу ырчылар хаха, Силерге кайсы ырчылар жагат? Мага Бекбарбиев чагат. Мага Сымык Бейшекеев жагат. Сагатчы? Чолпон Талипбек жагат. Кимдин ырлары жагат? Ырдаганы. Ырдаганы. Бекбарбиев. Кай, рахмат ушу шоу бизнесиңе. Андан көрөк башка жаңылыктардан окуйн, Ысык көл облусунда уран ачайын дешиптир да. Анан элдин баары чогулуп петиция кылып каршы болгондо кайра уран ачылбай калыптыр. Мына жакшы жаңылык. Мына сону. Мына бул деген карабайсыңбы? Кыргыз элинин мүнөзү. Эркти сүйөт да, эркти сүйгөндө. Мына казактарды таң калып атпайбы кыргыздар ушундай кыйын экен. Жакшы, эмо петиция деген жакшы экен. Ушул петиция кылып биз дагы неме кылбайлыбы? Петиция эмес, петиция. Петиция кылып алып биз дагы могу бүт Кыргызстанда оңдошубуз керек ана. Тигини тиякта ачпа, могу жердеги кумтөрдө монтпегиле, могу жерди минткиле деп. Тиги неме пенсионерлердин зарплатасын көтөрүп салбайлыбы? Жо, ушул жериң фантастика болуп кетти. Фантастика болуп кетти. Ай, фантастика. Ал петицияда болбойт ага. Ал петиция сейчас завтрашняя дня. Петиция ушу саясатчылар кыйын ай. Карачы, тетиги Украинада бир куудул саясатка барып президент болуп кеттир. Президент болуп кетти. Куудулбу? Биздин саясатчылардын баардыгы эле куудул. Канчадан бери көрсөң эле күлдүрүшөт го, көзүндө көрсөң эле. Биздин президентибиз мына ырчы, ага чейинкиси бийчи. Күлдүрүшөт койдум эле. Мына ал деген ал. Куудулдукту чыгай. Куудулдукту таштап туруп саясатка баратпайбы? А биздики саясатка барып саясатты таштап туруп куудулгонго деп койду. Саясатта эле болгон эмес, тияктан деле куудул, андан кийин деле куудул да. Мен деле депутат болмокмун. Колман келет. Кана. Айтчы деме, эл аралык дечи? Эл аралык. Ассамблея дечи? Ассамблея. Гомосексуализм дечи? Гомосексуализм. Мына. Сенден чыкпайт депутат. Неге? Анын баарын айта албаш керек да. Айтпай койсоң, айта албасаң болосуң да саясатчы. Дагы бир жакшы жаңылык бар экен. Кыргызстан боюнча жерлерге камера коюлуптур жолдорго. Камера коюп анан тиги айдоочулардын. Ошол жаман болду ал. Кандай жаман болду? Жылгып атпайсызбы? Мына элдин баары тиги нарушать этпей калды. Эрежени сактап калды. Светофорго токтоп атат, стоп-линия токтоп атат. Встречкага чыкпа. Жылгып атат. Канча деген гаишник, милициялар акча кайдан тоот эми? Гаишникке жаман болду. Аларга жаман болду деп атпаймынбы? Тигилер эмне? Азыр деген мындай болуп калды. Тиги адамдарга караганда светофорлор көбүрөөк акча табып калды. Ошондой. Негизи 21-кылым мындай деп атат. Адамдардын ордуна роботтор келет деп атат. Биздин ордуга робот пенсионерлер келет экен. Чоң ата, 800 сом бергилечи барбир шопко. Эмне ал барбир шоп? Парикмахерская мында кырат алат да мындайчы. 800 сом? Чачтар ачкабы? Койчу аны 800 сом. Лесап койчу, 10 сомго лазым. Мен сага өз менен кырып берем. 800 сомго эмне? Денең барын кырып бермек беле. Ал кел лесаны. Ал кел. Лесап өз менен кырып берем мен сага. Лесе бар. Апаңа сурага, өз менен алып берем. Ушуну берең тип, Ооба. Өткөндө келип алып турган. Багалеттер мындай бүктүп алып, мода деп. Биз балет бүктүп, сугат картып. Тукумубузду куртпай алды булар, билбейм, өлө-өлө урап чыкты. Катыр өчүрбөй турула. Кандайсың ара? Таңың албай. Кандай жары? Биздин жана жаңы видеолор чыкканда кээде силер көрбөй калып атасыздар, билбей калып атасыздар. Көчөдөн неберелерим болсун экен, качан болот жаңы видео деп. Аны билиш үчүн жана бул жерде подписка деген бар. Ошону басып койгула YouTube'дан. Анан биякта деле коңгуроо бар. Ошону басып койсоңор, силер өзүңөр иши менен жүрүп атсаңар коңгуроо чыгат. Жаңы видео чыкты деп. Ошондо көрөсүңөр. Анан лайк басып койгула, комментарий жазыңар. Көрүп какат деп. 21-кылымда сен билбесиңер кимдер билет. Репост кылгыла.